Менің кең дүйнөмө куш келиңиздер. Мынакей мен колөнөрчүлүк кесибим ушулар мына жок дегенде ийиктерди ирим оңду солду кылып, ыскыттардын ар түрүн жасайм. Бу деген ыскыт, бул өрмөгүм эшикте да куруп койгом. Бу туш кийиздер, мынтип көрпөчөлөрдү курайм. Мындан көп канча кызга, канча адамга көрпөчө курап бердим. Мыногу деген кыргыз үйдүн жапсары баштыгы, буларды да курап эзи келсе сатып коем. Мыногу кыргыз үйдүн желбоу, буларды дагы бүт ушинтип даярдап туруп, кардал келсе сатып коем. Мыногу сувенир куржундар, кыргыз үйгө керектүү. Булар болсо ошо неме түндүк боо деп коет, түндүктүн чачыгы жазалга баардык түрүнөн бар. Ылдый жагында мындай мончогу бары да бар, мончогу жоктору да бар. Булар да ошондой. Мыналар туш кийиз, бүт ошо кыргыз үйгө тартыла турган туш кийиздер булар. Булар деле ошо бүт туш кийиз. Мынагу деле ошо туш кийиз майда кылып өзүм жашырагымда курагам, ошо атайын кыргыз үйгө деп курагам. Мынагу ошо бу да сувенир. Мунун ичинде бүт мындай өрүп койгон аркандарым бар. Бекер отурбай монтип баш кийимди да колго жазайм, монтип жасап коем. Мынагы көрпөдөн болсо жанагы кыргыз кийим кийгиле деген балдар алып кетип атыр. Немеде Ысалбайда немеде кыргызча кийингиле деген балдарга керек экен. Мынери көрпөсүн алып атыр. Мындай такыяларды да тигип коем жаштарга. Булар дагы бүт ошо кыргыз үйдүн желбоонун немелери, бүт ошо бүт бардыгы өзүм жасагам. Көтөрейин. Мына бу жерде да мынагу тиккен жастыктарым, мыналар бүт кермеге сайып кол менен тиккем керменик. Ошо бу дагы мынагу кыргыздын оймогу деп коет. Оногу тонду тигем дагы, тондун калың жегине мындай катуу жеринен алып туруп неме кылып оймок кылып коем. Муну деле ошо көбүнө эле бекер таркатып эки жака фестивалга барганда бардыгына берип чыгам. Ушуну алгыла, ушул менин өнөрүм деп. Ошо анан кийин мынагу бүт ошо неме майда чачык деп коебуз. Мынтип эле илип кете беребиз. Майда чачык, кыргыз үйдүн майда чачыктары бул. Анан мынагу болсо ошо жанагы неме аттын ошо тикеги, кыздардыкы, ургач адамдыкы. Ошон үчүн мынтип чачыктары неме болуп, мыналардын канжыга деп коет. Мындай атка салбаңдап жарашып турат. Ушундай. Анан мындай жеңил чалдарга мындай кемсалдарды тигем өзүм кол менен. Анан мына сары тондорду жасайм. Буларды аябай ийилеп, мынтип жака салып, көрпө салып, мындай уул балдарга ичин козунун жүнүнөн коюп, тышын шерстен каптап муну тигем. Анан мынагулар болсо ошо аттын тикеги, мынагуну ошо пиязы деп коет, төөнүн жүнүнөн ийирип, анан кийин жазалат. Ичин мынтип иштеп, кадимкидей муну шырып, мынагулары чачыктары бүт колго болгон. Колго жасап, колго тиккен буларды. Мынагу калың эле жөн эле материалдан. Мынагусу букарыдан болгон. Бу дагы бүт ичи катуу мындай бышык жүндөн жасалат. Бу дагы букары тикек бул. Чоң аттыкы. Мунусу деле ошондой букары тикек. Анан мынагу козунун жүнүнөн ичик деп чалдарга ичик жасагам. Ичик деп коебуз, сырты кара шерсть. Булар болсо баягы кадимки кыргыздын кол өнөрү ушул мынагу чыптама. Бул ошо ичин монтип жүндөн жасап, монтип чөнтөгүн да салып койгом. Бул болсо ошо кыргыздын немеси, арткан тарткандардан илгери ушинтип шым кийип чалдар бул аябай бутту оорутпайт, жылуу болот деп мунусун дагы тигип койду. Мунагу болсо ошо жапырмак деп коет, баш кийим. Бу да аябай жылуу болот. Мынагу дагы. Мынагу болсо ошо мелей. Муну көбүнчө куш салгандар кийип туруп, кушту пө дегенде куш келип берине конуп калат. Муну да ошо кызыкчылыкка арткан немеден жасадым. Бери ошо бүт эле кыргыз үйдүкү, кыргыз үйдүн мына майда чачыктарын, мына майда чачыктарын ошону кардал келсе сатып коем. Ушул мынакей ушу 30 ушинтип даярдап коем, кыргыз үйдүкү. Анан мындай эски табактар бар, эски чынылар бар, мындай пыйла салгыч бар. Ушулар мынакей. Мынагу өрмөк согом, ушу бүт кыргыз үйдүн боолору, мына курчоо. Булары боо. Анан желбоо. Ушу кардал келсе сатып коем, келбесе жок. Мынагу пыйла салгыч, жайлоодун башына барганда пыйлаларын ушуга тактеп салып алып пайдаланган. Мыналар туз баштык, мыналар да тарак баштык, мынагу туткуч, кыргыздыкы бу дагы нак. Мынагунун дагы ошо жаш күйөөгө тийэлекте кыз экенимди тиккем. Мынагунун дагы атайын жазалга деп
неме кылып мынагу чайнектин түбүнө койгуч, мынагу кайчы салгыч, мынагуну тулуп дейт. Коз немен кулундун терисинен жасаган мынан жумшак турат, мунун неме казиеси. Мынагуну аяк кап дейт. Ичине аяктарды салып, мына кашыктарын мындан түйүлүп алган. Мынагу ийне сайгыч. Ушундай мынагу дагы ошо пила салгыч. Ушулар мынагу кыргыздын супразын акта териден жасалган. Не кирели? Бияка киргенде мына биз аксылыктар төрбөлжүн деп коет, ушинтип оюштуруп төрбөлжүн деп жасайбыз. Оюп туруп анан мынагуларды бизде шырдак деп коет. Жөн эле кара кийисти неме кылып туруп эле бетине гүл салабыз. Баардыгы ушу көкөр чийин, муну каттама чийин деп коет. Каттама чийин салып база беребиз. Мынагулар дагы ушу төрбөлжүн, муну оюштурган, мынагу шырда, мына экөөү да төрбөлжүн. Ошондой эле мына аля кийистер, мына ушул эле 4 эле кийизим калды. Калган кийистер жайын таап эле сураз ар кимге көтөрүп барып жүрө бертирим жок болду. Мынагулар кийиз, аля кийиз деп коебуз. Мына бети кызаргандары мынагулар талдырма. Мынагуну жөн эле чөймөкөй дейт. Кара жүндү жулуп туруп эле гүл салып коет. Колго салат гүлүн. Мынагуларды талдырма дейт. Мынагуну талдырма кийисти бош уютуп туруп, тигиге жабыштырып туруп, анан баардыгын ичин толтуруп жүн салып чыгат. Булар үчөө тең талдырма. Мынагу баягы эски букары таар. Аябай эски, бул качанкы букары таар. Ошо өзүм тиккен муну деле ошо 16 жашымда тайнемдер тигеле тикти, ушуну өзү тиктирип, кийин анан тайнем рахматы кайтыш болгондо ой бул сени мээнетиң эле, сен ал деди эле ушуну өзүм алып калдым. Букарысын илгери тайнем соккон экен, бирок саймазын мага сайдырган да. Эски букары таар. Ушул анан мынагу ар түрдүү жастыктарым бар. Курак десең курак, оймо десең оймо, сайма десең сайма, мынауну крес дейт, крес сайма. Баардык ушу жастык ушулар. Аяктыктар биздин эл ушуну жакшы көрбөйт. Мына буну түмелем жатып алсаң буга эч нерсенин кереги жок, жылуу болот экен го. Биздикилер талпак деп сали жактырбайт. Нарынга барсам муну көлдөлөңдөп аябай бир урмат, сыйлуу адамга салат экен бул көлдөлөңдөрдү. Ошо мынакей. Ошо мынакей бул. Кудайым ай деп.